атайын ушул жөө түшүп алып 7,5 чакырым болуптур да Кыдырганыбыз. 7,5 километр. 10.200 кадам болуптур. Анан ошол жатаканага барганда көрсөтүп да мына 8-кабаттагы экинчи терезе биздин терезе. Студент болуп турган жүргөндө. Анан мына балкон, бул жактан көчө жакта ошо балконго чыгып чапанды жамын алып отурганда бир келгенде жана жолдон келатып Назира сурап атат да, ички дүйнөңүздү кимге айта аласыз дейт да, эч кимге айта албайсың ички дүйнөңдү. Эч кимге айта албайсың. Эч ким түшүнбөйт. Атам менен үйүнөн кеткенден кийин эч ким түшүнбөйт. Ошону мен айттым, кагазга айтам деп, кагазга өртүңдү айтам деп. Ошондо 87-жылы жазылган экен бул. Көптү көрдүм, сендей жерди көрбөдүм. Көпкө көндүм, бөтөн элге көнбөдүм. Комузумдун күйүүсүн күндө сагынып, кайтып сага ата журтум жөнөдүм. Шаркыраган суунун үнүн сагындым, шаңшып учкан бүркүт сымал талпындым. Шаңкылдаган күлкүсүнө элимдин, шамалга да ала кет деп жалындым. Ушул кыргыз жерим, сенден такыр чыкпайын. Кыргыз элим, сенден карыш жылбайын. Кандай жашап, кандай өмүр сүрсөң да, кандай иштер эмне жумуш кылбайын. Бул өзүң өзүң берилген ант экен да бул. Да, азыр ушуну окуп атып деле, как говорится, комок горло и слезы наворачиваются. 2 күн болду көрбөй калганга. Бул сезимдер, билбейм, бул жүрөктү жарып чыккан сезимдер. Мен ошон үчүн сиздерден сурап атканым, кантип чыдап жүрөсүздөр садакаларым деген ошондой да. Кантип силерди эмне байлап турат да, кайсы чынжыр кармап турат. Мен ошол шамал, ушу Кыргызстан тарапка шамал уруп баштаганда айттым да, шамалга мен ала кет деп жалынам да. Бул кусалык, бул сагыныч, бул чыдам жетпей, ошол шаңкылдаган күлкүсүнө элимдин, шамалга да ала кет деп жалындым деген ошо күлкүнү укпай калдым да мен. Анан айтып атпайсыңарбы, курсак ачка, анан мунасы ачка, мунусу ачка, тыйыгы жок анысы. Жок садака. Көкүрөгүң ток болсо, анан жегениң аш болот. Көкүрөгүң ачка болуп турган болсо, көөдөнүң сыздап турган болсо, сага мына жерге бир бүтүн козуну бышырып койсо дагы, ал аш болбойт садака. Бул кусалык сезими башка, аны акча менен өлчөнбөйт. Мына ушул топурак, ушул суу, ушул жараткан мейли байлыгыңды, көтөрөм бу жалганда жардылыкты, суранам бир өзүңдүн көз жумулуп, кеткиче тазасак да ыйманыңды. Мага айтып атасыздар да, тиги менен барып иштешпейсиңерби, буга барып кошулуп албайсыңарбы. Мен зар эмесмин иштегенге. Иштешкенге мен зар эмесмин садакаларым. Эгерде мен иштей ушунчалык эле иш керек болгон болсо, мен Акаевтан деле алып алат элем, Бакеевден деле алып алат элем, Атамбаевден деле алып алат элем. Мен кантип жашайм да балдарым эмнени калтырам. Мына октябрдагы берген, сентябрдагы берчү карызыбызды бере албай калып, октябрга жылдырып, октябрда бере албай, ноябрга жылдырып, мына Кытайдан расмий түрдө эскертүү келип атат садакаларым менен. Кагылайындарым, мына жерден 15.000 рубль табабыз деп жүрүп, жериң кетип бартат, элиң кетип бартат, келечегиң кетип бартат деп какшап атканым ушул го. Неге? Молдо Кылыч өз кезинде айтып какшаган бойдон өтүп кетти. Эмнеге калыбыл айтканын укпай койдуң бир кыз? Неге кече чике маңкурт болбочу десем укпай койдуң? Ушул жерде ошол чыгарманы окуган канча киши бар деп сурасам, мен кечирип койгом, 3 киши чыкпаса керек ошонун чыгарманы окуп. Неге окубай калдык? Неге ой жүгүртпөй калдык? Неге эртеңкини ойлобой калдык? Биз моунда унутабызда басып кетип бартабыз, мына жерге жеттик, Кыргыз, мына жерге жеттиң. Дагы бир кадам бүттүң кеттиң жоксуң. Токто деп тосуп атса, неге токтобой атасың? Токто деп атабыз да, токто. Бийлигиңе да айтып атабыз токто деп, элге да айтып атабыз токто деп, неге токтобой атабыз? Эле же ант иштикпи биз токтобойбуз деп? Не болду?
Же каргыш болду бизге, не болду? Өзүң билбей кал, билгендин сөзүн укпай кал деген каргыш болду бизге. Токтотолучу айыл, мен акылым жетпей калды. Мына ушул нерсени мына суу деп айтып атабыз да, биз какшап ушул суу экен, мына суу экен десе, бул суу эмес деп атасыңар да, айланайындар. Бул суу эмес деп мени жеңип атасыңар да, бул суу эмес депчи. Аны не дешим керек мен? 97-жылы парламентте туруп айткан экенмин. Айланайындар, бензин жок, солярка жок деп ыйлап аткан мезгилде күндөр келет. Кыргыздын 1 литр суусуна 2 литр бензин ала турган күндөр келет десем, депутаттар күлгөн каткырат. Муну жомокчуну карагыла деп. Күлгөн, ошолор тирүү. Бул кайдан чыккан бала? Эмне деген жомокту айтып атат деп. Мына азыр самолеттен учуп атасыңар. Манаска келгиле, айланайындар, 1,5 литр легенда деген суум 50 сом турат го. Ал ичип атабыз ба 50 сомго? А 1 литр бензинин 33 сом турат го. Демек, мунун 1 литри 100 сом болуп атпайбы? 50 сомдон 100 сом болуп атат, 2 бөтөлкө алсаң. А 100 сомго сиз 3 литр бензин коюп атпайсыз. Неге кезинде айтканда түшүнбөйсүң да, ыйлап, өткөндө айттым эле да, жүрөгүмдүн тилинбеген жери калбады депчи. Тешилбеген жери калбады, айнамай. Дагы эмне кылыш керек? Дагы кантип айтуу керек? Не деп сүйлөө керек? Орусча айтсам түшүнбөсө, кыргызча айтсам түшүнбөсө, эмне кылышым керек? Кантишим керек? Мына эжекеме мен 1000 жолу рахмат айтам. Стоило, чтобы при жизни услышать такие слова, хотя бы вот такие слова услышать. Сизге рахмат эже. Бар болуңуз, аман болуңуз. Мен ар бир жүрөгүмдүн ичиндеги черткен кылдарын сезип турсуз. Сизге терең ыраазычылык билдирем. Аман болуңуз. Пока что ушундай эжекелерибиз бар, ушундай энелерибиз бар. Биздин үмүт өчпөйт. Кудайга алса. Sizin көп нәрселеріңізді оқыдым, просто ваша душа плачет, за свой народ плачет. Айтқан сөздеріңіз ушунчалык аябай сөйкө жеткирип айтып атасыз да. Сиз айткандай, шторы, заткнутые уши, сердце закрыто, не хотим ничего принимать. Как всегда, все требуем. Баарыбыз эле сиз ошакта отурасыз, эмне минтпейсиз, эмне үчүн айтып койбойсуз деп баарыбыз эле требуем, а сами палец от палец не ударим. Любим просто посидеть у себя дома, там несколько человек собрались, 5-6 кишинин башы кошулду, анан койчу ошолорду, анан тигилер өздөрү антып алат, минтип алат, а чё мы ничего. Это зависит от нас, от тебя, от нас зависит, ребята. Хватит быть равнодушным ко всему. Өзүңүздүн курсагы тоюп атабы, ата энеңиздин курсагы тоюп атабы, ошого эле ыраазы болобуз. Давайте болеть душой, давайте болеть сердцем, давайте тоже проснуться, давайте поддержать человека. Он не за себя, он стоит уже на ногах, слава Богу. Что ему не хватает в этой жизни? Балдары чогойду, өзүнүн үйү бар, жай бар, захочет уехать куда-то, да? Ему что его заставляет? Он за свой народ переживает. Давайте примите каждый, примите его слова каждый, болейте каждый. Баарыбыз ушул жерде жашап кала бербейбиз, Россияга биздин керегибиз да жок. Керекпиз как работник. Баарыбыз барабыз үйүбүздө. Сен азыр аялың менен балаң менен бул жердесиң, үйүңдө, атаң менен бүт туугандарың бүт бар ошол жерде. Давайте каждый возьмет сам на себя ответственность и начнем с себя. Что я делаю? Что я вложила для своего народа? Чтобы мой народ с коленки поднялся, чтобы завтра Кытай келип баса албасын, өзбек келип баса албасын. Зависит от тебя. Он сейчас не пришел, не говорил, пожалуйста, подпишите мне эртеңки күнү мен үчүн шайлап койгулачы деген жок. Ошону да түшүнгүлө, азыр үйүңөргө барып айта алсыңар. Вот, келди. Зачем он пришел? Пришел агитацию делать. А он не делал агитацию. Каждый по-своему пойдет.
Маган акча берет паль, чё? А он сейчас пришел, чтобы подпись у меня брать. А он этого не говорил. Түшүнгүлө, он сам сказал, приходите, пожалуйста, шайлавла. Маган эмес. Кому у вас душа лежит, ошо кишиге шайлавла. Просто отура бербегиле. И давайте начнем каждый из себя. Моя хата с краю, мен бияқта жашап атам, Кыргызстан не болсо ошо болсун, да? И потом начинает дома сидеть и обсуждать. Койчу ошонун колунан эмне келет, тилинен эле келет, андай мындай. Тилинен келген кишинин колунан келет. Мен деле айтам го, мээңде эметеки болсо, мээңде ойлонуп туруп, анан кийин тилиңе уруксат берет. Правильно, молодец. Мээсинде болсо, анан кийин тилиңе уруксат берет, тили сүйлөйт. Об этом тоже говорит он. Прежде чем задать вопрос, какой-то глупый, тупой вопрос задать, подумай, как это так? Что на это можно ответить? Уместный этот вопрос или неуместный? Мадумаров, сизге чоң рахмат. Сизге чоң рахмат. Я просто низко кланяюсь. Спасибо, что вы болеете душой и сердцем за свой народ. Слава Богу, Кыргызстаным совсем өлүп калаптыр. Кыргызстандын ичинде да ушундай адамдар бар экен. Мен аябай сыймыктанам сиз менен. Неважно, Кыргызстандын президенти болосузбу, но у вас вложения очень много там. И она и будет много. Дай Бог, чтобы каждый, который сегодня присутствовал, чтобы уксун, домой придете сегодня, прожевывайте то, что вы слышали, прожевывайте и думайте, зачем он пришел, свое время, свое здоровье. Понимаете, каждый человек, когда вот так вот высказывает, он же тоже болеет, да? Развалился, а именно народ. Извините меня, пожалуйста, для него это тоже удар большой. И он достойно отвечает на вопрос. Он же не сказал, чирка-чирка, герсеве мага. Он мог бы этого сказать. Он же этого не сказал. Ну, вашим гичуглу, свет народ, пожалуйста, волонча, да, там, и на имя еще. Это достойный человек. Это достойный человек. И, пожалуйста, улу дай силай билелик, чуну силай билелик. И прежде чем что-то делать, пожалуйста, 7 раз отметь, 1 раз отрежь. Подумайте, прежде чем задавать вопросы. Дай Бог вам здоровья. Живите долго, счастливо, богато. Дай Бог, чтобы наш народ жил. Наш народ думал так же, как и вы. Пусть у нас будет процветание. Конечно, сейчас не только Кыргызстан на колене, сейчас и Россия на колене. Понимаете, это как бы вирусные заболевания подтягивают друг друга. И поэтому Кыргызстан – это такой народ, это светлый народ, это жемчужина, Кыргызстан тоже, да? Мы не какой-то там народ непонятный, мы гордость Кыргызстана. И поэтому, пожалуйста, чтобы наш народ жил в счастье, в здравии, в богатстве, в любви, в уважении. Это зависит от нас с вами, от меня, от тебя. И давайте начнем каждый с себя, пожалуйста. И я вам очень благодарна еще раз, пожалуйста. Спасибо большое. И всем спасибо.